Нейросетти регистрация кылуу боюнча болот. Бул видеодо биз бул сабактын алкагында Leonardo деген нейросетти карайбыз. Бул жака Google'га эле кирип, орусча эле Leonardo AI деп жазабыз. Leonardo AI өзү эле чыгып калат. Анан мына логотиби ушундай логотиптеги болгон биринчи эле ссылка менен өтөбүз. Бул өзү ушул нейросеть көпкө загрузка болот экен. Анан мына бул жактан так бул русский анан английский деп чыгып калды. Русский кылып алсаңар орусча болуп калат экен. Аны мен өчүрүп сала берейин. Анан бул жакта эки кнопка турат мына. Get started анан developer API деген. Бул developer деген бизге кереги жок. Бул разработчиктер үчүн get started деген начать дегенди басабыз. Анан начать дегенди басканда жаңы окошко ачылып калат. Жаңы окошко ачылганда могул жактан мына регистрация требовать этет. Регистрация требовать эткенде бул жака почтаңарды жазып, анан почтаңарды жазганда могул continue деген кнопка, продолжать деген кнопка күйүп калат. Активный болуп, азыр неактивный болуп турат, себеби мен почта жазган жокмун. Анан ошону жазып улантсаңар болот. Бирок мен дайыма эле любой эле приложенияга Google аркылуу кирип кетем. Кааласаңар ошо эң оңой жолу эле ошол почта жазып, анан пароль жазып регистрация кылып отурбастан Google аркылуу киребиз. Google дегенди басып коем и дальше бул менин Google аккаунтум аркылуу сурап атат мына. Мен уроки сайкал деген өзүнчө сабактар үчүн аккаунтум бар. Ушуну менен кирейинби деп сурап атат. Сиздерден да кайсы Google менен кирип атсаңар, ошол аркылуу киремби деп сурайт. Ошого мындай подтверждение кылып коебуз. Продолжить дегенди басам. Анан мына бул загрузка болуп атат. Болду, биз регистрация кылдык. Бул жакта так I agree деген, я согласен деп бул нейросеттин политикасы менен согласна деген эки галочканы коюп коебуз дагы. Let's go деген кнопка, продолжать дегенди басып коебуз. Эгер баары эле түшүнүктүү, бирок өтө эле түшүнбөй атсаңар, жана эң башында английский, русский деп чыкканда русский дегенди басып алсаңыздар болот. Так, эми бул жакта next деле басып кое беребиз. Болду, ушуну менен биз Leonardo нейросетинде регистрация кылдык. Кийинки сабакта ушул нейросеттен изображение генерация кылууну үйрөнөбүз.